Мен Кудаймын. Кудай жаны мени кийген. Менин телом исполнитель. Анан чочубаш керек ал Кудайым. Мен Кудай болсом Кудаймын дейм да. Кудайдын буйругу менен деген сөз бар. Сиз Кудай болсоңуз, эмне касиетиңиз бар? Мен сиздин буйругуңуз менен эмне боло алат азыр? Менин буйругум менен дүйнө тегерен тегистелип атат. Менин буйругум менен. Мен мындай ойлондум. Америка жөн эле кагаздан акча жасап дүйнөнү башкарып атты. Андай болбош керек да, бул өтө нечестно же. Мисалга, эмгек менен келиш керек да акча деле. Америкага эч качан Манас да барган эмес, Чыңгызхан да барган эмес, дүйнөлүк биринчи, экинчи согуштарда болгон эмес. Антип кыйынсына берсе, анда мен кудайлыгым кайсы? Америка кыйынбы же мен кыйынмынбы? Мен кыйынмын, басып койдум. Кыргыздан Кудай чыкты. Кытайдан Кудай чыкпайт да. Кытай деген майда жумушка буйрулган да, мынабу бут баш болбойт эч качан. Эч качан ролун аткарбайт да. Ошончо Кытай кыйынсынганда химия менен майда чүйдөнү жасап, элди ууландырып акча тапкандыктан анан басып койдум. Тапкан акчасы өзүнүн экономикасын көтөрө албай турат. Кыргызды тааныбаган Путиндин шайын кетирип коем. Орус элинин шайын кетирип коем. Анан келип эмне кылалы дегенден кел адам болгула дейм. Анан ошо кезде кырсыкты токтотом. Кыргызды асмандан берет улуу кыргыз деп. Анан улуу Британия атын коюп алган же улуулук касиети болбосо, анан улуу Британияны кырсыктаттым. Мынтип шакегин өптүргөн Италиянын Рим папасын кырсыктаттым, элин кырсыктаттым. Айтканыма көнбөгөн молдокелерди кырсыктаттым. Кыйынсынган саясатчыларды кырсыктаттым. Мен өз кызматым кыла берем. Бирок карапайым калк да кырсыктап атат да агай. Карапайым калк да ошону көрүш керек да. Көрбөсө көз ачылбайт да.